2011 жыл 27 августта Жалал Абад шаарынын мэр кызматына өз жумушуна кириштим. 2011 жылдан бери Жалал Абад шаарында 1 жыл 4 ай иштедим. Убакыттын сөз менен укканда бул аздыгына карабастан 1 жыл 4 айдын ичинде бир топ жумуштарды аткарганга жетише алдык десек болот. Албетте ушу Жалал Абад шаарында иштеген мекемелердин жетекчилердин ошол убакта шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте биз ушул Жалал Абад шаарынын инфраструктурасын өнүктүргөнгө, социалдык жактан өнүктүргөнгө бир топ салымдарыбызды кошо алдык. Атай кете турган болсок, Жалал Абад шаарында эң алгачкы болуп республикаларда муниципалдык асфальт бетон заводун мынакей ачканга жетише алдык. Анын натыйжасында убагында асфальт 1 кубу 4,5 миң болсо, бүгүнкү күндө ушул 3300 сомго чейин дээрлик баасын арзанат алдык. Ошол убакта биз бир топ муниципалдык ишканаларга техникаларды алып келип, керек болсо жолду баса тургандагы атайын техникаларды алып келип бул нерсени уюштурганбыз. Натыйжада кошумча жумуш орундары да түзө алдык. Жалал Абад шаарында акыркы балдар бакчасы 91-жылы курулган. Андан бери дээрлик 20 жыл ичинде бизде балдар бакчасы курулган эмес болчу. Шаардын балдар бакчасына элди ушу балдар бакчасы менен камсыз кылуу дээрлик 30%га чейин бизде камсыздалган болчу. Мындай көйгөйлүү маселени чечүү максатында ошол эле 1 жыл 4 айдын ичинде биз алгачкы жолу өзүбүздүн республикалык бюджетти карап отурбастан муниципалдык ушул өзүбүздүн топтолгон жергиликтүү казынанын эсебинен биринчи жолу дээрлик 20 жылдын ичинде балдар бакчасын Курманбек кичи шаарчасында курганга жетише алдык. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Жалал Абад шаары жаштардын шаары болгону менен бир топ социалдык объектилер жана адабий, көркөм объектилердин курулушу мындай зарыл болчу. Советтер Союзунун таркалышы менен бир топ объектилер Жалал Абад шаарында дагы талкаланып жок болуп кеткен болчу. Мына ушул нерсени калыбына келтирүү максатында Жалал Абад шаарында биз буга чейин бир топ каралбай калган эркиндик аянтын, бул мына учурда областтык мамлекеттик администрация жайгашкан жерде эркиндик деген чоң аянтты, жалпы аянты 3 гектарды түзгөн эркиндик аянтын калыбына келтирдик. Бул дагы ушул 1 жыл 4 айдын ичинде болду. Өзгөчөлөнтүп биз бир гана Жалал Абад шаарында башка республикаларга салыштырмалуу жалаң нукура таштар менен кооздоп, түстүү фонтанды орнотуп, Жалал Абад шаарына бир кубаныч тартуулай алдык дейбиз. Убагында бул аянттар көптөгөн сын пикирлерге түшкөнү менен учурда Жалал Абад шаарынын эң көркөм жери жана шаардыктар үчүн эң жакшы маанай тартуулаган, эң жакшы майрамдарды өткөргөн аянттарга айланды. Жана ушул жаштарды бириктирген чоң бир биздин курулуш объектибиз болуп эсептелинет. Андан кийин Мир кинотеатрынын алдында дагы биз мынакей чоң бир курулушту жасап, ошондой эле бир аянтты көркөмүнө келтирип, батыранды жайгашкан соода түйүндөрүнөн тазалап, чоң бир аянтты мынакей менчиктештирип кетүүдөн сактап, бул нерсени биз тартуулап бердик. Өз убагында билесиздер, 2010 жылдан кийин мен иштеген учурлар албетте бул 2010 жылдан кийинки окуядан кийин оор учурлар болчу. Бирок ошол убакта башталып калган жумуштар бар болчу. Бул атайын жабыркаган элдер үчүн көп кабаттуу үйлөрдү куруу бар болчу. Ошол эле учурда алардын катарында да бир 3-үчү үй бар эле, ал атайын азиздер жана дүрөлөр коому үчүн арналган биздин аярлуу катмарларды түзгөн жашоочуларыбызга дагы бир үй башталган болчу. Кудайга шүгүр, ушул аталган Ош жана Жалал Абад шаарынын калыбына келтирүү дирекциясы менен тыгыз жумуш алып барып, жакындан жардам көрсөтүп, өз жумушубузду так аткарганыбыз үчүн мына ошол жылдары биз аяктап, өз жашоочуларга ушул үйлөрдү тартууладык. Карап көрсөм, илгери билесиздер, бул Турак жай фонду болчу. Мамлекет өзүнүн ушул үйлөрдү куруп, мамлекеттик жана кызматкерлерди мындай жакшы адистерди үй менен камсыз кылчу. 2012 жылы биз 14 турак жай куруп, биз ушул шаардагы социалдык абалы начар болгон муниципалдык ушул кызматкерлерге, мамлекеттик кызматкерлерге 14 адам, анын ичинде укук коргоо органдарына куруп бүтүрүп, жакшыртпай кылып биз тапшырып бергенбиз. Жалал Абад шаарында бир топ көйгөйлүү маселелер көп болчу. Биз ошол эле саламаттык сактоо жагынан дагы. Жалал Абад шаарынан 80 чакырым алыста жайгашкан Кызыл суу тоо бизде ушул айылыбыз бар. Дээрлик бүгүнкү күндө ушул ФАП жок, медициналык камсыздандыруу начар болгонуна байланыштуу Кызыл суу
айылына дагы биз ошол убакта ФАПты курганга жетише алдык. Жалал Абад шаарында спортту колдоо максатында биз жогоруда айтылган фактылар менен гана чектелип калбастан Кыргызстан айылында бизде Дүйшө Палван атындагы ушул чакан балдар ушул аянтчасын, спорт аянтчасын калыбына келтирүү иштерин биз жүргүзүп бере алдык. Көптөгөн объектилердин ушул мекемелердин чатырларын алмаштырганга чейин жетише алдык. Биз ушул аракет кылдык, ушул бир дагы Жалал Абад шаарында мекемелерге ошол убакта биз көз жазымда калтырганыбыз жок. 2012-жылы биз Жалал Абад шаарын бир өнүктүрөлү, көрктөндүрөлү деген максатта Жалал Абад жана Ош шаарынын калыбына келтирүү дирекциясы аркылуу сүйлөшүп отуруп, шаардын эң алгачкы биз деталдуу планы иштеп чыктык. Бул документ айтылганга оңой болгону менен иш жүзүнө келгенде абдан оор, татаал, шаардын кан тамырын түзгөн документ болуп саналат. Анын натыйжасында мына көрүп атасыздар, бүгүн убагында бул проектисин жасатып, албетте ал убакта башкачараак проекттер болчу. Азырынакей подземный жер алдында өткөрмөнү, жер алдынан өткөрмөчү ушул өткөрүүчү жолдорду куруу, жер үстүнөн өтүүчү асма көпүрөлөрдү кээргисинекей курулуп калды. Бүгүнкү күндө шаарда 2 данасы. Мына ушул документтер дагы убагында ушул иштеп чыгып биз шаардык кеңешке мына 2012-жылы тапшырганбыз. Мындан сырткары мен баса белгилегим келет. Жалал Абад шаарында эң көйгөйлүү маселелердин бири бул жарандарды таза суу менен камсыз кылуу. Ошол эле учурда шаардын канализациясына тартылган жер алдында түтүктөр маселе көйгөй жараткан. Анткени жер алдында түтүктөрдүн кызмат кылуу мөөнөттөрү дээрлик өтүп кетип, 50 жылдан бери мынакей жер алдында калган. Шаарда күнүгө суу алып өтүүчү түтүктөр, канализация түтүктөрү жарылып, күнүгө жерлерди бузуп казуу иштери менен мынакей шаардык суу чарба каналы бул менен алектенип калган болчу. Мына ушул көйгөйдү чечүү максатында 2012-жылы 7 март күнү жогорку кеңеште биз атайын ратификациядан өткөрүп, ага катышып, мына ушул нерсени өткөрүп документтештирип келип, өкмөттүн тиешелүү токтомдору кабыл алынып, 2012-жылы биринчи эң негизги документтер болгон техникалык, экономикалык негиздеме документтерин кабыл алып, биринчи траншын биз аяктап, натыйжада Жалал Абад шаарындагы птица фабрика кичи шаарчасынан шаардын калкынын саны 200 миңге жетсе дагы өзүнүн мындай жер алдынан тартуучу насосторго, башка бир атайын каражаттарга муктаж болбош үчүн өзү агып келүүчү, ылдыйды карап агып келүүчү суу түтүктөрү кабыл алынган. Азия жана Европа банктары тарабынан жалпы суммасы 16 миллион еврону түзгөн. Ошол убакта 2012-жылы бул 22 миллион долларды түзгөн чоң бир проектин алып келип баштап кеткенбиз. Бүгүнкү күндө мен алынган маалыматым боюнча бул 14 эмес, 7 гана орноштуруу иштери жүрүп жатыптыр. Эми албетте тилекке каршы бул мен үчүн өкүнүчтүү, анткени бул долбоордун ишке ашырылышына негиз салуучу адамдардын бири катары мен үчүн мындай өкүндүрөт. Анткени ошол убакта бул жөндөн жөн эле 14 жанагы насос орнотуу болгон эмес. Демек, албетте бул дагы суунун топтоо жана шаардагы камсыз боюнча суунун көлөмү азайып жаткандыгы бул арифметикалык гана эсеп боюнча да түшүнүктүү болуп турат. Бул да болсо ошол биздин убагында жигердүү аракеттерибиз, талыкпас эмгектердин мынакей үзүрү деп мен айта алат элем. Шаарда ошо 2012-жылы биз келгенде шаарды бир топ мындай караңгы болчу. Жалал Абад шаарынын элдери көбү ушул караңгы болуп жаткандыгы, өзгөчө ушул окуядан кийин оор болуп жаткандыгын эске алып, ошол мага чейинки жетекчилерге кайрылган болчу. Биз келип, ошол шаардын мага чейинки баштап кеткен жумушун улантып, натыйжада биз 2011-жылы 6 декабрда Американын ошол убактагы посол айымы менен биз, элчи айымы менен биз биргеликте шаарда 22 көчө, борбордук көчөлөрдүн бардыгын жарык менен камсыз кыла алдык. Жалпы суммасы 14 миллионго жумуш аткарылды. Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети дейт. Балким ошол убакта жакшы жигердүү аракеттерибиз менен Жалал Абад шаарында эң маданий жана тарыхый мааниге ээ болгон Барпы театрын билесиздер. Бул театрдын жетекчиси Бактияр агайыбыз менен дагы Бактияр агайыбыз менен биргеликте Барпы театры бул республикада эң алдыңкы ушул театрларга айланган, мынакей чоң заманбап капиталдуу түрдө реконструкциядан өтүп жумуштар аткарылды. Анын суммасы дагы 14 миллион сомду чапчыган. Өнүгүү прогресс, натыйжа көрсөтөбүз.